Мен Мамырова Айнура Юсуповна, Учурда Ош мамлекеттик университетинин индустриалдык педагогикалык колледжинде окутуучумун. Бүгүнкү күндө билим берүү тармагы улам жаңыланып, компетенттүү билим берүү негизги максат болуп жатат. Ал үчүн биз дайыма даярдыкта болуп, изденүү, чыгармачылык менен жаш муундарга билим беришибиз зарыл. Дал ушул изденүү сабагыбыздын мыкты болушун, коюлган максат, күтүлүүчү натыйжаларга жетүүнүн негизги өбөлгөсү болуп саналат. Мен башталгыч класстарда окутуу адистигини, класс жетекчинин ишмердүүлүктөрүнүн усулдук негиздери жана педагогикалык чеберчиликтин негиздери дисциплиналарынан сабак беремин. Класс жетекчинин ишмердүүлүктөрүнүн усулдук негиздери дисциплинасы орто кесиптик билим берүүнүн башталгыч класстарды окутуу адистигинин мамлекеттик билим берүү стандарттын базалык бөлүгүнүн кесиптик циклында берилген. Бул сабак биринчи курстардын биринчи семестринде 2 кредит жүктөмүндө окутулуп, экинчи семестрде 1 жума мөөнөтүндө класс жетекчинин ишмердүүлүктөрү боюнча алган билимдерин окуу, таанышуу практикасында практика менен айкалыштырып бекемдейт.
Ал эми педагогикалык шеберчиликтин негиздери дисциплинасы тандоо бөлүгүндө берилип, педагогика, психология жана методикалык дисциплиналар менен байланышат. Экинчи курстун 3 семестринде окутулуп, 4 семестрде мамлекеттик практикада берилген компетенциялардын ишке ашышы бекемделет. Азыркы күндөгү дүйнөдөгү, өлкөдөгү кырдаал баарыбызды сынады. Анткени аралыктан окутууга окутуучулар да, студенттер да даяр эмес эле. Бирок канткен күндө да биз баарыбыз бул кыйынчылыкты жеңдик десем болот. Мен башталгыч класстарда окутуу жана мектепке чейинки билим берүү адистигиндеги студенттер үчүн YouTube, Classroom, Multiroки, Google презентациялоонун жана башка сайттарды пайдаландым. Негизинен көрсөтмөлүү сабактарды, студенттердин иштерин көрсөтүп, усулдук жардам бердим. YouTube каналында билим берүү стандартындагы компетенцияларды предметти окутууда ишке ашышы боюнча усулдук көрсөтмөлүү сабактар көрсөтүлгөн. Андан сырткары студенттердин аткарган видео сабактары, класстан тышкаркы иш-чаралары жүктөлгөн. Учурда класс жетекчинин ишмердүүлүгү боюнча окуу усулдук эмгегин бүтүп, студенттерге сунушталмакчы. Андан башка дагы предметке тиешелүү материалдардын үстүндө изденип, китеп үстүндө аракеттенүүдөмүн. Ар бир сабак эсте калган өмүрдүн бир ирмеми катары студенттин эсинде калышы зарыл деп ойлоймун. Ошондуктан да жаңыча ойлонуп, жаңычыл ыкмаларды ар тараптуу кеңейтип, тарбиядагы, билим дагы берүү учурдун талабы. Менин принцибим компетенттүү окутуучу болуу менен ой жүгүртүүсү терең, келечек муундарды мыкты тарбиялай алган адистерди чыгаруу болуп эсептелет. Ал үчүн сүйүктүү окуу жайыбыздын миссиясында берилгендей билим берүүнүн, илимдин жана маданияттын дүйнөлүк мейкиндигине интеграциялануу зарыл. Азыр ачык сааттар болот. Sen 27 деген да? Ооба, меники 27. Меники 7 ке мектеп. Жарымбыт Карл Маркстан. Меники да жарым Карл. Анда эмесе үчүнчү маселеге өтөлү. Үчүнчү маселебиз учурдагы өтүп жаткан педагогикалык практика боюнча. Бул маселеге Айнура Юсуповна өзүнүн отчетун берсин. Кандай жүрүп жатат, кимдер активдүү жатат? Учурда мамлекеттик практика азыркы күндө ачык сааттар менен коштолуп, усулчулар барып, катышып, өздөрүнүн анализдерин берип жатат. Ошол өтүлгөн ачык сааттарда өтө активдүү катышкан студенттер бар, усулчулар ар дайым жакындан жардам берип атат. Уланбек Батырбекович, Талантбек кызы жибек, Токтай Макаевна, Зарипа Самашевна, Кожоева, Канике Эжеке 18 мектепте жүрөт. Бул биздин кафедранын педагогикалык психологиялык кафедрасы тарбиялык сааттарга, класстан сырткаркы иш-чараларга, адеп сабагы боюнча жалпы эле студенттин ошол мектептеги өзүн алып жүрүүсү, педагогикалык психологиялык жактан жакындан жардам берип, өз иштерин жүргүзүп жатышат. Мына сабак мындай айтсактар бизге ана жок, мынандай болот. Азыркы онлайн талап ушундай, эгерде YouTube'га койсо уят болбогудай болот деп туруп, чындап мындай принципиалдуулугун көрсөтүп, бизди аябай мындай таң калтырды. Мен ойлойм, эчеке ушу бир эле ушу сабактан эмес, башкадан эмес, окуучулар болгон мамилеси менен дагы аябай мындай оозгарлаарлык сөздөр болуп жатат. Ишине ийгилик бизге ушундай эжекелер болсун, эң сүйүнүчтүү кабар илимий темасын тандап, анда объектке окшойт. Келечекте биз ушундай практика окумуштууну көрүп калабыз деген тилектемин.